Данакер Лингова Маданий илимий коомдук бирикмеси алгач 2012 жылы Аксаамай Лингова деген аталыш менен ачылып, ишин баштаган. Бүгүнкү күндө коомдук бирикменин эмгектенип атканына 9 жылдын жүзү болуп, жыл сайын өткөрүлүп келчү илимий иш-чарасын өткөрдү. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана улуттук баалуулуктарды жайылтуу багытына арналган саамалыкта бир жылда чогуу кызматташкан жана элге эмгеги сиңип, маданият жаатына, саламаттыкты сактоого жана мыкты адис ээлерине атайын төш белгилер, дипломдор ыйгарылды. Эң башкы максаты биздин кыргыз деген мекенчил инсандарыбыздын көкөйүндө кайнап турган тил маселеси. Бул мен канча жылдан бери мамлекеттик тилди өнүктүрүү тармагында иш алып барып келатам. Ошол биздин өсүп келаткан жаш муундар эле эмес, орто муундун өкүлдөрү дагы жармач тилге байланып калды. Эме, ошол, ошондой деген сөздөрдү көп колдонуп эле биз адабий нукура тилибизди унутуп баратабыз. Биздин көнөрбөс кыргыз тилибиз ар дайым көкөйүбүздө кайнап турсун. Иш-чарада коомчулук тарабынан кыргыз тилинин бүгүнкү күндөгү абалы, келечеги талкууланып, кыргыз тилинин мамлекеттик тил катарында статусун жогорулатууга, тилди өнүктүрүп аны жайылтууга кошкон салымдары үчүн келген коноктордун эмгектери эске алынды. Бизде тил жааты бүгүнкү күндө жолго коюлуп калган. Биз өзүбүз күч түзүмдөрү болуп, системабыз ошо күч түзүмдөрү болот. Жарандык министрликтерден, мекемелерден айырмабыз башкачараак. Бизде командалар бар, бизде буйрук менен жүрөт бүт бардыгы. Бүгүнкү күндө биздеги командалардын баардыгы кыргызча берилет, кыргызча өткөрүлөт. Иш кагаздарынын дээрлик көпчүлүгү мамлекеттик тилде жүргүзүлүп калган. Баягы кичине бир аз кемчиликтер бар, бирок терминдерди, ушу командаларды, аскердик аталыштардын көпчүлүгүн ушу мамлекеттик тилге өткөрүп алганбыз. Бул коомду мен ушундай элге, мындай мамлекетке өзүнүн салым кошо турган жаштарды тарбиялоого, нарктуу адамдарды чогултуп алып, кеп кеңешин угууга багытталган жакшы идеялар бар экен. Булар менен байланышкандан бери мен ушуларды баалап калдым. Анткени элибиздин салты, наркы, каадалары менен элибизди тарбиялоо бул абдан керек. Тегерек столго студенттер, акын жазуучулар, илимпоз тарыхчылар, маданият кызматкерлери жана шайыр апалар тобу чакырылган. Алардын ар бири сөз сүйлөп, өзлөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Жаш муунга сабак катарында ой пикирлерин айтышып, уюштуруучуларга ыраазычылыктарын билдирип өтүштү. Айта кетчү нерсе, ушу биздин Кыргызстанда ушу биздин жаш балдар, биздин келечек муун, ушу бүгүн жакшы сөздөр, абдан жакшы сөздөр айтылды. Ошо кыргыз тилин унутпасак, абдан жакшы болот эле. Баягы албетте башка чет мамлекет тилдерин билүү бул дагы жакшы. Бирок өз тилибизди башка мамлекеттерде жүргөн соң желегибизди көтөрөбүзбү, башка чет мамлекеттерде иштейбизби, түп төшөбүзбү, баягы ошо башка чет мамлекеттерде жашап калсак дагы кыргыз тилин унутпай жүрсөк, бул абдан жакшы болмок эле. Ар бир инсан эне тилде сүйлөп, өз тилин сүйсө, кыргыз тилинин келечеги кең деп айтсак болот. Татуу Арзыкулова 30 жылдан ашык чет өлкөдө жашап келсе дагы, өз тилинде ыр жазып, жан дүйнөсүндөгү болуп жаткан жаңырыктын баарын ак баракка түшүрүп келет. Кыргыз тили бул кыргыз барда дүйнөдөн жоголбой турган нерсе. Ар бирибиз кыргыз тилибизди, өз тилибизди сүйүшүбүз керек, өз мекенибизди сүйүшүбүз керек, өз элибизди сүйүшүбүз керек. Ошондой ойдо мен дагы кыргыз тилин өнүктүрүүгө аябай мындай кичине да болсо бир тамчы салым коштум деп ойлойм. Мен Россияда көп жыл жашап келдим. Ошол кезде деле үй бүлөмдү, балдарымды кыргызча сүйлөтүп, кыргыз тилин жоготпойн деп, кыргыз тилин унутпайын деп ыр жазып жүрүп турмун. Иш-чаранын жүрүшүндө Макмал креатив коомдук бирикмеси тарабынан дагы атайын төш белгилер өз ээлерин таба алды. Алгачкы жолу тапшырылып жаткан алтын сыя жана алтын үн сыйлыктары болду. Биз үчүн кубанычтуу жакшы салтанаттар, ушундай жакшылыктарга кучап турсун, айланабыз.
сыйлыктарын тапшырды. Ошо менен бирге биздин жаңы ачылган Акмал Креативдин алтын сыя алтын үн дегендерин элдерге берип алдык. Анткени бул көңүл көтөрөт адамдынчы. Сыйлык деген бул адамдын жан дүйнөсүн тазартып, ушундай кубаныч тартуулай турган нерсе, же мактаныч эмес бул деген. Ар бир жаштар дагы ушундай алтын сыя, алтын үн дегенди алса деп ойлойбуз. Анын баары ушунчалык сыймыктанышып, көрктөнүп калышат экен. Саамалыктын соңунда ар бир келген катышуучу жан дүйнөсүнө жаназы калып, коноктор менен баарлашып, жакындан таанышып, жакшы маанай менен кайтышты. Албетте, көп түкүрсөң көл болот дегендей, коомдук бирикмелер аркылуу мындай илимий иш-чаралардын өткөрүлүп туруусу жаш муунга дагы, улуу муунга дагы эргүү болору шексиз. Алтынай Шайдылдаева, Мурадилов, Бексултан, Таңкы, СТВ.